Bek Bolkay sözü врачсыз mı, bağbansız mı? Deputatsız mı? Raissіз mı? Мынакей достор, Болкайдын ушундай адырдагы багына келип калдык. Малинасиге карайбы? Yok malina. Малинасиге карайт, а? Бияк. Malina da meniki. Bu Малиналар алды да экен ака биздикинен. Биздикиче биринчи жыл болгон үчүн бүкен ушундай эле болуп турат. Bunu hazır çıkanka жасаш керек та. Бұл birinci çıkankасы жасалды амынаке. Жасалгандан кийин мына 10 күн болду. Бұл жерден тест чыгат дагы сразу мөмөгө отура баштайт да, мыналычы. Азыр мынакей мынал өсүп аткандарды мына тип çıkanka экинчи период жасалыш керек. Мынал биринчиси жасалган. Жасалган. Мына çıkanka любой өсүп аткан кыркылары мына мөмөсү болсо деле. Жок, мынал алынбайт. Мынал алынбайт, бул алынат. Мыналар алынбайт ошондо. Мөмө бере тургандар алынбайт. Мөмөсү жок мына алынат мисалы. Ооба, мөмөсү жок, мына ызымга жетти. Бою жетти алынат. Азыр мынага да 3 күн бар да. Мына көрдүңбү, кичине алдыңыраак алынган. Бул жерден 4 чыгат дагы. Барып туруп эле мөмөгө. 4 тең мөмө берет. 4 мөмө берет. Узарып кетпейт. Чиканкалап. Кеч кылбайт. Жакшы жери кышка калып кетпейт да, чиканкаласаң. Алманын сорту ким булар? Бул жерде алмадан көп сорту бар, Руслан. Түркиядан канча көчөт келсе, ошонун бардыгы сыноодон өтөт. Мына Скарлет Спур деген сорт. Скарлет Спур. Скарлет Спур. Мына Түркиядан келген көчөт, мына Груша деле Түркияныкы. Груша да Түркияныкы. Вильямспы? Вильямскага. Ошол жерге кетип турбайсызбы? Ооба, канча көчөт келсе Түркиядан. Ушунун баардыгы ушул жака тигилет. Мына гилястар, мына Кармен. Кармен. Ооба. Бул катары кеч бышар, бул катары эрте бышар. Роял Тиага, Цветариана, Бурлат. Анлар эгип коюпсуз, а? Анар жүзүм бар биякта. Биякты көрөлүчү. Бул эксперимент бакта. Ортоңку зонада кандай өзүн көрсөтөт. Сиз бияка дагы жетчи берет экенсиз, ака. Мен бу жерде болбосо керек деп атпаймынбы? Бул баягы Охфа 313 деген неме. Накбак. Карлик. Бу жерде нак. Кайсы сорт бул жерде? Бу жерде Вильямский бар. Анан Талгарка бар бу жерде. Вильямский, Талгарка. Мунаны кыйыштырып коюпсуз, а? Буну быйыл кыйыштырдык. Бул Скарлет Спурга кыйыштырганбыз. Сортун өзгөртүп коюпсуз да? Сорт өзгөрдү. Шабдалыны келтирип коюпсуз. Мына туугандар ушундай. Суу каяктан келет ака бу жерге? Суу 400 метр ылдыйдан чыгат. 400 метр ылдыйдан? Мотор менен, насос менен чыкчу. Азыр эми наркы көздөн сууну тартып алып келет атабыз. Мына көрүнүп турган тоо. Мына көрүнүп турган тоо. Көрүнөбү экен? Ооба, көрүнөт. Ошол тоонун нар жактан 800 метр тешип өткүлгөн туннель. Ооба, туннелден. Молдонец каналы. Анан ошонун 2 километр темир менен мына бетке өткөн, бияка мына тоого карап. Мына тоого. Ошондон 1 километр бери карап биздин көздө азыр суу келет. Мунун башынан десеңиз, а? Ооба, гилясчы. Гиляс бышып калып тургу. Бизде да бышып атат уже, валовойлор. Валовой. Валовой туугандар. Гиляс бышып калыптыр. KGB деген форма. Муну азыр испандык куска өткөрүп атабыз. Дагы 1 жума 10 күн вакыт бар экен да. Буюрса, быйыл эрте. Шуну айтам да, 21 май бүгүн туугандар. Мына таштак жер болгон үчүн эле эрте болуп, сиз эле өргөксеңиз болсуз да экен эле. Прицак, уже. Жетиш калабы экен. Бышырып. Бу жерде элден айырмаланып биз атайын чөп эгебиз астыначы. Мына чөптөр атайын эгилген. Себеби чөп экпесек бул жер таш эле да. 80% топурак, таш. 80% таш, ооба, таш экен, а? Ошон үчүн бу жерде нымдуулукту сактап кармап калыш үчүн арасына чөп эгебиз. Мынакей туугандар, мына таш кадимки эле Сулайман тоодогу. Таш экен да? Таш. Гиляс чегиле, гиляс бышып.
Бияқа Бұл чыгып жерде атуу азыр- эле. Чарчайсызго бияка, чыгып атуу эле. Бұл жерде азыр гиластын бир 20дан ашык сорттор бар. Бұл негизи балойдан тигилген бак. Жашы 6 жашта болуп калды азыр. Таш болгон үчүн жакшы өсө алган эмес. Өскөндөрү мына ушул эң чоңдору ушулар. Ушул жерди көктөтүп коюпсуз ака. Эгер кассаң мына ушундай эле таш чыгат астынан. Мынакей туугандар, мындай таш жерден эле көчөт эгип бак кылып коюптур. Эми бизде Ошто мындай түз жер болсо эми эч ким иштетпейт да. Алдыр эмес. Мына элберттерби? Элберт, Бул элберт деген сорт. Гиластар. Буга калибраторду ала келбеппиз. Калибратор да алып келиш керек. Бул жерде 30-28 болот го дейм. Азыр бул дагы чоңойот. Бул жерге келечекте буюрса дагы неме кыла турган болсок, эрте бышар сортторго дагы акцент койсо болот да. Бул жерде азыр эксперименттен өтүп атат. Азыр 20га жакындагы сортлорду айтпадык да. Ушулар азыр эксперименттен өтүп атат. Буюрса, эгер жакшы өтүп кала турган болсо, анда элге сунуштасак болот да. Бул жерде алманын ондой сорту бар. Шабдалдын ондой сорту бар берди. Жалпы канча гектар бер? Бер 2 гектар. 2 гектар. 2 гектар таш аралаш адырды мына. Ушинтип. Бу жерде топурак бербейт, Руслан. Анан мындай ташка келип калат, мындай таштаргачы мынакей. Анан эгер мисалы үчүн ошо ташка келип калса, айла жок. Катар туура келип калды. Анан ошо ташты чыгарып алып таштап, ордуна топурак алып келип салып, башка жактан. Кап менен ташып, араба менен алып келип салып, анан кийин тигилген көчөттөр да. Канча жыл эктиңиз ака? 1 жыл эле эгип койгонсузбу? Муну 1 жыл мурда казып баштадым кол менен. Бу жерге трактор чыга албайт да. 1 жыл мурда астын даярдап коюп, анан кийинки жылга. Соолуп деле калыпсыз ака, бу түшүмүнөн дагы. Ушундай жерди көрктөндүрүп. Былтыркы жылы августта бул жерге баягы сууду алып келген суу мына ушул турбадан келет. Шлангдан келет ошо. Мына чөптөр да атайын эгилген мынакей. Мына чөптөрдүн баары кол менен атайын эгилген чөптөр. Кароол отурат го жерде. Чымчыктардан кароол. Бул бочка эмнеге койгонсуз ака буну? Мына ушул суу келип, трассада суу келиптир да, значит, бияка түшүп турго. Мынакей бу жерден агыптыр да, кече суу буруп келишкен да. Мына ушул бачоктон жогоруга калганы кайдырылат. Жогоругачы. Ошол жерден кийинки насос иштейт бу жерде. Ошон үчүн турат. Мына ушул шлангалардын баардыгы ушул шлангага келип кийилет да. Ушулап калдык го. Ошол жерде иш кыласызбы ака? Дем алыш күндөрү ушул жерде иш болот. Жарым эми келдик. Туугандар. Ушундай адыр жерде. Монундай эле таш жер экен да бу жер. Бери биздин таш жерибиз таштуу келет да негизи. Ошо таш болгон үчүн айылга караганда бу жерде бир 10 күн эрте бышат да. Эгер прицеп өрүк тиге турган болсок, дагы бир 10 күндө бышып калса керек бу жерде. Бул деңиз деңгээлинен 1300 метр бийиктикте турат азыр. Прицеп Алойго чейин бышат да. Ооба. Алойго чейин бышабы? Алойго чейин. Как раз ушул моментте бышып калат экен анда. Алойго чейин. Одан да эрте бышат. Ушул моментке бышып калат экен да. Бул жерде азыр магадар бар. Быйыл эгилдиби же былтыр? Былтыр эгилген. Алды болбодубу? Жок, азыр элек. Анан жебасырет бар бу жерде. Мынакей наркы өтте адыр турат. Жана эле таш аралашкан. Мына бул жерге бакты келип көгөрүп калыптыр. Бул Токой чарбага карайт, мына тоолорчу.
Эгерде кичине суунан жардам берсе мисалга мамлекет, эл ушул жакты толук ушундай бакылганга мүмкүнчүлүк болот да. Мындай жерлерди бериш керек. Жерде жер тартыш экен да. Бизде ушундай өрөөн. Эки жагы тоодо таш. Таштын ортосунда терек көп экен айлаңар да. Терек көп. Эгерде бу жерден баягы япондор деңизден жер тартып алса, биз тоодон таштан жер тартышыбыз керек да. Жер тартып алышыбыз керек. Бир жумада буюрса терилет. Достор. Таштак жерди. Молодец, ака мынау ушундай жерде бакылып жүрүпсүз. Мен биздин адырга окшош адыр жерде деп атпайм, баягындай. Жумшак топурак. Ташы жок, жумшак кылып. Жок бизде. Таш аралаш эле. Бизде андай жер жок да. Ассаламу алейкум. Бул менин кара балым. Чымчыктардан коруп турат. Гидас пышып тур ака, тере бериш керек экен уже. Сайын деп калыптыр. Мен да бир жумадан бери эми келдим да бакка. Мен Жылтоон менен келип калыпсыз да. Мунулар жакшы алыптыр. Ооба. Быйыл жакшы эле алыптыр муну ака. Валоо эми баягы ылдыйкы зоналарга болбойт да. Себеби чаңдашуусу кыйын. Ошон үчүн ылдыйкы зоналардын баардыгы өзүн өзү чаңдаштыра турган сорттор тегеш. Тамыры Карагелес, Могилевкабы? Могилевкасы дагы бар. Немеси дагы бар. Кара гилясы дагы бар. Сары гиляс бар. Гизелия бар. Высел бар бу жерде. Эксперименттен өтүп аткан. Выселдер бияка келгенби? Ооба. Выселдер ушул жака тегилген. Баягы атын кургур желтый драгана чаңдаштырат деп теге турган. Негизи муну катындар варенье келе албаса ушул жерде чымчыктар жеп жок болот да булардычы. Жумшак гиляс болгон үчүн ички базарга эле кетпесе алыска. Желтый драгана кетпейт. Азыр эми мына 6 жаштагы бизде жаштык абалда ушинтип барып сындырып элдин гилясын жеп келет элек таман. Кайтып атат десеңиз кайтар дейин болуп. Жей берсин айыл. Ооба. Мына желтый драгананын жанындагы бирок жакшы алыптыр ака. Желтый драгана жакын жерлер чаңдаштыруучусу бар жерлер ушундай жакшы алат. Кичине алыстап кетсе жетпей калат. Азыр эми мына жаңы тигилгендер арасында Sweetheart бар. Анан Skina бар. Мына Skina. Да, 1-2 жылда буюрса. Окулат баягы Түркиядан келген көчөттөр. Мына ушул KGB'ден азыр немеге өтүп баратат да, бул мындай бако шактарды, жан будактарын чыгарып атпайбызбы? Испанскийге. Испандын кускуга өтүп атат. Жаш балдар кирип, секирип жейт. Şimdi ошо испанский немеден бериптир да, жан шактарынан, KGB'га Воловойдун отурушу кичине бир аз кыйыныраак болот экен да. Гүлдөгөндө кандай аппак гүлдөгөн бул? Гүлдөгөндө аппак гүлдөйт. Кар жааганда гүлдөйт да гүлдөгөндө. Бу жерде суу болуп калат, болбой калат, насос күйөт, күйбөй калат. Эч албай кыйналат да. Бул таштуу жерде бүгүн суу койсоң, эртеге дагы суу ичпегендей болуп калат да. Күн ысыкта ушундай
сууга болгон талабы көбүрөөк болот. Бекболот бу жерде эмне кыйынчылыктар болду, эмне пайда болду? Өзүңүзгө кандай тажрыйба болду? Тажрыйба негизи бул жерде опытный болуп каласың да, тажрыйбалуу болуп каласың. Анан любой жерге барганда таштуу жерби, дөңбү, суу чыгарыштын жолун билип каласың. Качан суу ичет, качан суу ичпейт, кандай көчөт тамыр жарайт, жарабайт, кандай сортту тигиш керек, тикпеш керек, кайсы сорт тандоодо адашпайсың. Анан бардык жагынан эле уже тажрыйбалуу болуп каласың бу жердечи. Негизи мээнетке бышасың да. Элестет мына ылдыйдан шагалды көтөрүп алып мына ушу дөңдүн башына чыгып атканыңда. Мына ошо бетондордун баардыгы көтөрүп анан кийин куюлган бетондор да. Бетон забор болгон. Заборлор. Бекболот казаматчы мына там бериш керек. Башка неме жок, сөз жок. Жок, айла жок да, бу жерде жашаш керек да. Эгер жашаш керек болсо, анда муну кылышың керек да. Мен эле эмес, мына соседтердин баардыгы, коңшулардын баардыгы ошондой суу чыгат. Мына досумдун багы, бул акамдын багы. Эгер бул жерде выживать этип жашап кетишиң керек болсо, бала чакаң жашаш керек болсо, демек муну кылууга мажбурсуң да. Азыр эми бу жерде трактор жүрө албайт. Экскаватор менен каздыра албайсың. Мындан топурак таап келе албайсың техника менен. Мисалы үчүн кык же башка көң же кара топурак алып келиш үчүн дагы ылдыйдан жогору карап ташышың керек. Азыр эми ошол жактан жол салып чыгып атабыз мына кыш айтып. Азыр мына ушул коңшулар жол салган мына жогору карап. Достор, мынакей ушундай какыраган адыр, таштагы адыр жерде ушундай болгон бейиштин мөмөлөрү келесиздер турат. Мына шабдаллар чемпион деген сорт. Жерде туруп берет экенсиз да. Бул жерден туруп бере турган көчөттөр. Негизи бу жерде бардык дарак эле жерде туруп эле бересиң, үстүнө чыкпайсың. Мына бардыгында түшүм бар экен. Азаздан сейрек. Айылдын ичинде валовой бизде көп түйөт. Даже ашыкчасы түйгөн жерлер бар да. Баягы валовойм көп түйүп калды, жүзүмдө түйүп калды деп туруп анан чаңдаштыруу үчүн кесип таштаган жерлер бар мисалы үчүн. Бизде мына таштак болгон үчүн бир аз күнү сыгыраак болот экен. Айырма, микроклиматтын айырмасы да. 200 метр ылдыйда көп чаңдашып калат. 200 метр ушул таштык жерде аз чаңдашат. Ушундай моменттери болот да. Мынакей достор, ушинтип иштесе болот экен демек. Ушундай адыр. Мына телефондо дагы жакшы көрүнмөй калып атат. Ушундай адыр жерди карасаңыздар, мына жерде таш аралашып эле турат, эч нерсе чыкпай. Ошон эле уландысы мына чөп чыгып жашоо башталган да. Бекболотко Азамат сон болуп тур ака. Бул жер тамчылатып сугаруу менен сугарылат. Мына ушунун ар биринин астына шланга көмүлгөн. 32лик. Жок. 25, 20. 16лык эле. 16лык. 16лык 40 көчөткө жетет да. Муну тамчылатып сугарууда жакшы жери бул жерде таштуу жерде суу жылбайт да. Койсоң ошол жерде кирип кетет. Ошол жүздүк келген шланганы кое берсең ушундай жеткиче бир 15 метр жылгандан кийин сиңип кетет. Бу жерде баягы жер кусат деп коет го, сууну бу жерде куспайт да. Канча болсо ошонун баардыгы түшүп кетет. Жердин астына түшүп кетет, ошол бойдон жок чыкпай калат. Каны дейт. Балаңыз жазган окшойт. Жаштыгы.